Урматтуу, кадырлуу телегөрүүчүлөр, кайрадан кубулжуган мукам кайрыктардын жарышуусу болгон жаңы шөкөттө, жаңы жүздөрдү, жаңы жылдыздарды даярдоочу Абаз телесынагы башталды! Бүгүнкү биздин көрсөтүү өзгөчө болмокчу. Анткени 2019 жылкы Абаздын биринчи сезонунун жеңүүчүлөрү кайрадан сыноодон өтмөкчү. Анткени биздин кыргыз шоу дүйнөсүнүн жылдыздары, мега жылдыздары менен таанышып, алардын алдынан дагы бир ирет таланттарын көрсөтүп, алдынан сыноодон өтмөкчү. Долбоордун автору, журналист Ырчы эжекебиз, сонун бүбү Кадырова эжекебизди сахнага чакырып алалык. Келиңиз. Арбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр жана Абаздын күйөрмандары. Мына ошентип саргара жортсоң, кызара бөртөсүң дегендей, биз кайрадан өзүбүздүн жеңүүчүлөрүбүздү дагы бир жолу сыноодон өткөрүп турабыз. Башкача айтканда, сахна жылдыздары биздин тандалып алынган, былтыр жеңишке жетишкен, бир жыл бою сахнада такшалган ырчыларыбызды кайрадан өздөрүнө тандап алышып, эми 26 февралда максат айткандай филармонияда чогуу дуэт ырдашмакчы. Биз бара-бара максатыбызга жетип келе жатабыз деп ойлойм. Абаз теле долбоорунун негизги максаты Ырыспай Абдыкадыров баш болгон элдеги ырлар Атай Огонбаевден баштап, Мыскал Өмүркановадан баштап, мына ушул залкарлардын обондору, ырлары, ырдалып жүргөн эл арасындагы ырлар унутулуп калбасын деп, мына ошол ырларды жаштардын үнү менен элге жеткирүүнү максат кылганбыз. Биздин былтыркы тандалып алынган 14 конкурсантыбыз мына ошол ырларды жакшы эле ырдап ийине жеткирип аткарды деп ойлойбуз. Эмесе азыр алар бир-бирден жылдыздардын астынан сыноодон өтмөкчү. Бул жерде отурган сахна жылдыздары өздөрүнө жаккан ырчыларды тандап алып, мындан ары дагы иштей башташмакчы. Булардын иштөө процессин, алардын даярданып аткан учурларын, ырга даярданып, ыр тандап аткан учурларын дагы сиздерге көрсөтүп жүрүп олтурмакпыз. Эмесе биздин улуу сапарга аттанганы турган ырчыларыбызга ак жол каалайлы. Ак жол каалайбыз. Ана эмесе сонун эже алгачкы биздин конкурсант Байыш Эгембердиевди куттуу сахнага чакырып алалык. Байыш Эгембердиев Угузчу бир сөз деген чыгарманы ырдайт экен. Угузчу бир сөз деген чыгарма жөнүндө дагы бир аз кичине айтып койчу болсок, бул мен өзү чыгармачылык сапарымда Угузчу бир сөздү Жеңишбек Шамшиевдики сөзү ону деп айтып жүргөнбүз да. Мен ошентип жаздым бир күнү. Жазсам, мага телефон чалуу болду. Бул Жеңишбек Шамшиевдики ону болгону менен сөзү Какен Алмазбековдуку. Мен Какен Алмазбековдун карындашы болом. Ушул эмнеге ушундай туура эмес жазылат депчи. Анан мен кечирип коюңуз эже, мен муну Алтын фонддон алдым эле, китептен алдым эле, Алтын фонддон же китептен алган болушум керек эле. Ушул китепте туура эмес жазылып калган экен. Көрсө, ушул Какен Алмазбековдун сөзү деп айтканга дагы уялган учурлар болгон экен. Биздин кыргыздардын ушундай бир учурларыбыз бар да, чыныгы таланттарды убагында баалабай калабыз. Ошол кезде дагы ошол багыш түрткүнчүк болуп, ар кимге жаман көрүнүп, Какен менен жүрсөң, мындай сөзгө каласың, тигиндей сөзгө каласың, Какенди кошпо, Какенди тартпа деген дагы учурлар болгон экен. Мына бирок азыр ушул кезге чейин Какен Алмазбековдун ырынчалык ыр барбы? Ушунчалык күчтүү акынды, таланттуу акынды убагында баасын билген эмес экенбиз деп ойлоп, анан ошол эжекеден кечирим сурап, кайрадан ушу элди арасында айтып жүрөм да. Сен да айтып жүрүп алам, Угузчу бир сөз, сөзү Какен Алмазбековдуку, ону Жеңишбек Шамшиевдики. Эмесе кезек сенде. Келиңиз. Ана эмесе алдыңыздарда Байыш Эгембердиев ырдасын.
ses degemi Uzunca balın kaptırıp Uğuzcu bir ses degemi Uğuzcu bir ses degemi Байыш Эгембердиев болду. Назарыңыздарда кол чабуулар болсун. Байышты бүгүнкү биздин кайсы ырчыбыз тандап алды деп турсаңыздар, сахнага чакырып алайын. Элзар Өскөнбаева эжекебиз болду. Келиңиз, эжеке. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен аваздын катышуучуларына ийгилик каалайм. Абдан кубанычтабыз. Мен да теледен көрүп келгем, ушул убакка чейин сыймыктанып, угуп келгем. Анан Байышты тандап алгандын себебин айтып кетейин. Байыш Улуттук консерваторияда салттуу музыка жана фольклор кафедрасында эл аспаптар бөлүмүндө билим алат экен, 3-курста. Мен дагы кошуна ар жактагы Бюсара Бейшеналиева атындагы искусство жана маданият университетинде 10 жылдан бери салттуу музыка бөлүмүндө мен дагы элдик ырдоо жагында сабак берип келем. Анан чогуу даярданганыбызга дагы ыңгайлуу болот экен. Анан кафедрабыз дагы бир болгондуктан Байыш экөөбүз чогуу ырдайлы деп чечтим. Кудай буйрса, алдыдагы концертке жакшы даярданып, жагымдуу чыгарманы тартуулайбыз деп үмүт кылып турам. Асанкалый ырыспай батыш менен чыгыштай демекчи. Азыркы аткара турган ырчы жигит Рамил Бурканов Гөл баяны аттуу
чыгарманы аткарып берсин Асанкалы Керимбаев атабыздын. Бизде бир гана дуэт дагы болбойт, трио дагы ырдасак болот. Андыктан Рамиль Бурхановду назарыңыздарга койдук. Коз болуңуздар. Түбүндө эл жашаган жер калып, көркүң анын унутулбас ырдалып. Көп изер биз балалыктын элесин, көп кыз жигит көл үстүндө ыргалып. Көп кыз жигит көк кайыкчан ыргалып. Кылысынан сансыз жылдыз жаркырар, кыялымда кылым көзү тартылар. Толук жаштар кайыгыңды токтотуп, толук элдин гүлөрүнөн калпып ал. Толук элдин ырларынан калпып ал. Ташкан чоңдарында болду, кетенчиктеп кайраң артка бурулду. Токчулук азуусун болгон деңиздин, толкун күзүң тоодон ашып угулду. Толкун күзүң бүткүл элге угулду. Толкун күзүң бүткүл элге угулду. Толкун күзүң тоодон ашып угулду. Рамиль Бурханов. Назарыңыздарда. Азаматсың, Рамиль. Атай Огонбаев атабыздын Эсимде деген чыгармасын Бексултан Үсөнов аткарсын. Келиңиздер. Бексултан Үсөнов сахнада. Жайдын бир гана толук ай кезинде ай адырлуу гана тонун иметинде сан гүлдөн тандап бир дүзгөн ай жайдарыган
düşkün günler esimde ay durmuştur gana sırrına ay terengde Antımdı gana oylobay Dağlarına Gönlüm gana sen gelip almadı Hazır kış ayır yaşlarının ay Gözümde gana bolsun ay Alganı Бексултан Үсенов. Азаматсың Бексултан. Кайрадан сахнага Рамил Буркановты чакырып алайын. Келе кой. Кайсы биздин мега жылдызыбыз тандап алды деп турсаңыздар, алдыңыздарда чакырып алайын. Маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, обончу, актер, продюсер агабыз Сиязбек Исканалиевти чакырып алалык. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Келиңиз. Мына бүгүн ушул жакшы жүрөргө болуп атыптыр. Бул сахна ар дайым жаңы жүздөрдү, жаңы ырчыларды дайым талап кылып турат. Андан ары элге тартуулагандан кийин сөзсүз түрдө эл андан кийин өзү талдап алат, кандай талант экенин бартап, аздектеп алат. Анан ушундай шарт түзүп берип аткан, тушоосун кесип аткан ушу Аваз теле долбооруна, ошонун жетекчилигине, сонун эжекеге дайым ийгилик каалайм. Мен эртеден бери инилеримди угуп, ойлонуп да койдум, кайсыларды ырдасак деп. Аны Кудай буйрса 26 февралда ушу биздин Токтогул атындагы филармонияда, улуттук филармонияда ошол жерде жолугуп буйрса, анан өзүбүздүн бир жакшынакай өнөрүбүздү тартуулайбыз. Силерге да ийгилик каалайм. Чоң рахмат, сизге дагы ийгилик каалайлык. Кийинки чыгарма болсо мына бул жерде кандай ден сонун адамдар отурат, жакшы адамдар отурат. Ошо мен сиздерди баса белгилеп, жакшы адамдар деген ырдарды берейин сиздерге. Жакшы сөз кандай жакшы жан эргитет, жакшынын ойлору бар мезергитет. Жан ашсаң андай жанга кабызына, жан дүйнөң аламайды эркин кезде. Жан дүйнөң аламайды эркин кезде. Жакшы адам жылдызымыл жанып тур
менен баятан сыр чечиштим калам менен жүрөктөр шыбырашып жазылды чек алдыга шилтеп таза кадам менен барлашты мата кемдей адам менен жакшы адам жылдыз сымал жанып турат жүзүнүн жылуу нуру табып турат дидары аурасы таза жандар дилиңе арулукту салып турат жакшы адам жылдыз сымал жанып турат жүзүнүн жылуу нуру табып турат дидары аурасы таза жандар дилиңе арулукту салып турат арулукту салып турат жакшы адамдар жылдыз сымал жанып турат жакшы сөз кандай жакшы жан эргитет Кадырман теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда Абас теле сынагы болууда. Анда эмесе кийинки биздин конкурсантканы чакырып алайын. Алдыңыздарда Сары Челек көлгө бир арзу аттуу менен Гүлнур Камбарова ырдасын. Рыспай Абдыкадыров атабыздын чыгармасын аткарып берсин. Келиңиз. Гүлнур Камбарова. Гүл уктап дайым жаткансың, түш көрүп күндү бактым, назданып кирбей каккансың, наристе таңда, наристе таңда, наристе таңда
Гүлнур айым, сізді бүгін ким тандап алды, кайсыл біздің мега жылдызыбыз тандап алды деп тұрсаңыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы агабыз Абас Чикеев агабызды чакырып алмакчыбыз. Келиңиз агай. Бұл қызда мен ойымча фундамент бар. Анан бұл фундаментті дағы чоңайтса, кеңейтсе болады. Менде көбірек бір топ ылғарларым бар. Өзім шығарып жүрем, андан тышкары башкалардыкында аткарып жүрем, бары теңеле билишет. Анан мага ушунун бір стили жагып калды да. Анан азыр ойлоп атам, экөөбүз ырдап койсок, мисал үчүн. Менде ойлойсуңбу деген чыгармалар бар, чын эле деген сыяктуу чыгармалар бар. Эми элге жактырыш үчүн ушундай үйүндөр керек да. Анан мен ушу сизди азыр тандап алдым. Анда эмесе Абжол. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки конкурсантканы чакырып алайын. Сөзү кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова эжекебизге таандык. Обону Эсенбек Мадамбеков агабызга таандык Табар белем аттуу чыгарманы аткарып берүү үчүн алдыңыздарда Кундуз Бектурова чакырылат. Келиңиз. Кайдасың сен ажарланган айлуу түнүм, кайдасың жылажындай жаштыгым, сен мынча балуу белең, таттуу белең, ай жаралып кайра кинжи келбес үчүн. Сен мынча балуу белең, таттуу белең, ай жаралып кайра кинжи келбес үчүн. Азыр мен ал көзүңдү табар белем, анда сен баштагыдай жанар белең. Болбосо өзгөрүлүп алгыс карашай, кайдыгер таанымаксан карар белең. Болбосо өзгөрүлүп алгыс карашай, кайдыгер таанымаксан карар белең. Кайдасың сен күлмөңдөгөн шаттуу кезде, кайдасың жан терметкен таттуу сөздөр, карашы сырга толо жанып турган, ай кайдасың жаркын үмүт оттуу көздөр, карашы сырга толо жанып турган, ай кайдасың жаркын үмүт оттуу көздөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кундуз Бектурова биздин Абас долбоорунун эң ажарлуу, таланттуу ырчыларынын бири. Биздин айымды кайсыл мега жылдыз тандап алды деп турсаңыздар, алдыңыздарда атанын уулу, ата журттун кулуну
Кубаныч Сатаев агабыз. Чоң рахмат. Урматтуу ыр көрөрмандары, мага Кундуздун сахнада өзүн алып жүргөнү, ырдаган үн тембри жакты, ошон үчүн тандадым. Ушу Абас долбоорун ачкан Сонун Бөбөжекебизге, жалпы ушу командага чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жаш таланттарды эл алдына алып чыгып атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Кундуз экөөбүз буюрса бир жакшы дуэт тартуулап, элдин бир көңүлүн жазабыз деп ойлойм. Буюрса, ишиңе ийгилик. Көргөнүм чынбы, өңүм бүтүшпү, асманда жанган жарк эткен күчпү, жылдыздуу түндө берген убадаң кай жакта калды ал эми түшпү. Ойдогу элес чакырсам келбес, түшүмдө кыйнайт биз баскан белес. Арзуунун ырын ырдашкан күндөр, жалындап турган жаштыгым келбес. Чырайлуу элес каректен кетпес, алыска учкан ак кудай элес. Ырларда жаша айдай периштем, аттиң ал күндөр кайрылып келбес. Чагылган сымал ак сүйүм өчтү, аппак булуттар алыска көчтү. Чырагым сулуун кош дей албадың, арманга салып кай жака учтуң. Ойдогу элес чакырсам келбес, түшүмдө кыйнайт биз баскан белес. Арзуунун ырын ырдашкан күндөр, жалындап турган жаштыгым келбес. Чырайлуу элес каректен кетпес, алыска учкан ак кудай элес. Ырларда жаша айдай периштем, аттиң ал күндөр кайрылып келбес. Ойдогу элес чакырсам келбес, түшүмдө кыйнайт биз баскан белес. Арзуунун ырын ырдашкан күндөр, жалындап турган жаштыгым келбес. Чырайлуу элес каректен кетпес, алыска учкан ак кудай элес. Кырларда жаша айдай периштем, аттиң ал күндөр кайрылып келбес. Жалындап турган жаштыгым келбес. Кубаныч Сатаев агабыз болду. Баракелде. Долбоорду алга карай улап, кийинки конкурсантты чакырып алайын. Назарыңыздарда Обону Жол болду Алыбаевка таандык сөзү Абзий Кыдыровдуку «Бир кыз бар» аттуу чыгармасы менен Мирлан Сулайманов ырдасын. Жаз гүлүндө кол кармашып, жүрсөк деп самай біз
Урматтуу теле көрүүчүлөр, анда эмесе биздин Мирлан мырзаны кайсы биздин мега жылдыз тандап алды деп турсаңыздар, алдыңыздарга чакырып алайын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева эжекебиз сахнада. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыңбы Мирлан? Мага Мирландын кыймыл аракети жана үнүнүн тембры абдан жакты. Абдан музыканы сезип ырдайт экенсиң. Талантың ташкындай берсин. Буйруса, мен ойлойм, экөөбүздөн бир жакшы дуэт чыгат деп ойлойм. Чоң рахмат. Анда эмесе 26-сында сиздерди күтөбүз. Кайда шашасың, тирүүлүктө түйшүк арылбайт, кордой бербе ая өзүңдү, колдон түшкөн жылдар кайрылбайт. 10 жыл мурда түшкөн сүрөттө сулуу сергек жашсың карачы, урдай берет сени аста-аста. Жылы аккан жылдар арасы, үлгүрөм деп үйгө кызматка, урап жанды эрте түгөндө, баратасың күндө жукары, өз дүйнөңдү корго түгөлдө. 10 жыл мурда түшкөн сүрөттө карачы, урдай берет сени аста-аста, жылы аккан жылдар арасы. Çenepsin, keyde sal sergit canındı, sen özüңө özüң gereksin. 10 жыл мурда түшкөн сүрөттө сулуу сергек жашсың карачы.